Bizim azırkı uçudagi ahvalыбыз şunday bir Allah'tan katı sınava kelip çıktat. Al sınava Allah'ım berip жатат барлык сыновunç. Şu men özüstün alыс жетпегендиктен bir kolumdan gelgen karajatımды getirdim. Hazır şu bir tuğandardın, dostordun, aşılarga kayrılıp, alar dagы жардам беришип атышат. Бул нерсеге şu karajat жетпегендиктен анан бияка кайгымдуулукка кайрылган элек. Bu balabыз Kudaydan gelgen bir bala. Allah'ım den soğuk versin. Şu Azamat Bek'e ayrıldık edip kayrımdılıklar videolardan görüp şu ekeğin tavuk karlayıp dep. Şu da bir şu balama jardam beriңиздер. Allah'ım beriңиздер. Allah'ım sizlerge jardam bersin. Siz soğuklar çıngılsın. Organlarga şifa bersin. Amin. Şu bizim aytarız, balabız aybay ahvalda turat. Bir ölbөгөндөй, ölbөй тургандай, үлүп жайнап азыр бөйрөк иштебейт. Bir gün жер салбасак шишип кетет. Ошол жүрөгүм ооруган ошол сиздерден жардам сурайм. Аллах үчүн bir жардам бериңиздер. Колуңуздардан келгиче. Көп түкүрсө көл болот дейт. Шуга кайрылдык эле bir сомдон болсо дагы şu канча миллион элүүс бар. Кайдыгер карагаңыздар. Bir сомдон болсо да жардам бериңиздер. Allah'ım jardam bersin, buyursa жақсы болуп кетсин. Нурзат, айтсаңар, мен азыр белек байланышка чыкты да, анан чыгып ушундай бай элдин акыбалын мага айтты. Анан чындыгында көргөнү жүрөгүм ооруда, эми кичинекей наристе, бирок ушул акыбалда болуп атышы, бул жүрөк орталык биз көрүп турган бизге дагы төрө өстүрүп, ушу Кудайдан келе мээримдүү болгон бул эне болуп эсептелет. Анан сен үчүн андан да оор болуп атат деп билебиз да. Анан айтсаң, бул бай элдин эмеси тууралуу өзүң айтып берсең, кандай болуп аткандыгын. Бай элди төлөгөндө эле биз проблемасы барды төлөгөн. Машинкасы жумурткасы түшөлөп болчу, эки жумурткасы. Ал жумурткасынын бара түшөт деп айтышкан. 6 айдан кийин биз больницага келип жаңы 3 операцияны өтөт деп айтканбыз. 3 операциядан кийин 1 жашына келгиле деп айткан. Мен ошентип кетебиз, жакшынакай эле жүргөн балам. Жакшы эле болчу. 4 айында ич өткөн болуп калды. 3-чү детский больницага жатып чыктык. Андан 1 ай өтпөй эле кайра дагы оорудук. Дагы бир сыйга жатып чыктык. Ал жактан анализдери, сийдиктери, моча, белок жок эчтеке жок эле жакшы чыккан. Креатинин деле тапшырганбыз анда. Жакшынакай эле бөйрөк эчтеке деп чыккан. Андан кийин жакшынакай эле жүрдүк. Ичкени, жегени, сийгени жакшы эле болчу. 9 айында кечинде эле памперс алып жатсак, эртең турсак эле шишип калыптыр. Сийдиги жок, памперс кургак чыкты. Анан бул эмне болду деп түшкө чейин күтөлү, сиет болуш керек деп күтсөк жок дагы деле. Анан кечким ал 3-чү детский больницага апардык. Ушундай сийбей атат, шишип кетти. Эмне дейин десек, катетер коюп 3 саат күтүп тургула деди. 3 саат күттүк, бир аз эле сийди, 1-2 миллиграммдай. Андан кийин үйгө кеттик, эртеси күнү келгиле. Эртесин эртең менен биз кайра жалга келдик. Мурунку көргөзүп көрөлү деп. Жалга келип ага көрсөтсөк, ал убакта же балам шишип калган болчу эле. Көрүп эле жакшы эле экен. Деп УЗИге түшүп келгиле деп жиберди бизди. Ушу жалдан эле УЗИге түштүк, аркы корпустан. УЗИге түшсөк, ал жактагы УЗИ врач айтты. Бөйрөгүндө бар экен, мен түшүнүктүү кылып жазып койдум, врачка апарсаңар түшүнөт деди. Макул деп ал УЗИ кагазын көтөрүп, уролог врачка келдик. Келгенде ал айтты, баары жакшынакай турат. Сонун эле экен, мен катетер коюп берем, 3 күн күтөсүңөр деди. 3 күн макул деп үйгө кетип калдык. Анан
3 күндөн жетпей эле кечинде эле кайра баган шишип дем алганы катыбай баштады. Кыйналып суу ичпей калды, тамак ичпей калды. Анан кийин эртеси күнү кайра эле келдик. 3-чү детскийге бардык, анализ тапшырдык. Ал аяктан каалоо коюшту. Баргыла детский жалга баргыла, ошоко барып турсуңар деп. Кайра бияка келгенде уже аябай эле шишип кеткенбиз. Дем ала албай калганбыз. Давлениябыз көтөрүп кеткен. Анан реанимацияга жатып калдык ошол күнү. Bir gün reanimatsiyada özünü jogotуп жатты. Анан эртеси күнү ушу нефрологияга көтөрүлдү. Урматтуу мекендешим, урматтуу бир туугандар, көптөн көп сиздерден өтүнүч. Мен мындай иштерди жасап жатып, чындыгында мен үчүн дагы оор, ар бир мекендешимдин кайгысын тең бөлүшүп, ушундай бир оор күндөрдөн чыгып кетишине бир себеп болсом экен. Эртеңки бүгүнкү жасаган эмгегибиз, аракетибиз мына ушундай кече күнү мына ушундай жарык жалган дүйнөгө келген наристе биздин кичинекей эртеңки келечектер, уул балдарыбыз мындай ооруп, кыйналып турса, анан кантип карап турабыз? Кыргыз эч убакта кыйынчылыкта бирөөнү таштаган эмес деген сөздү бекем туу тутуп, колубуздан келишинче колдоо көрсөтөлү деген чакырыкты жасап келем. Менин бул колумдан келгени атуулук милдетим, мекенчилдигим, мусулмандык бир мойнумдагы милдетимди аткарып коеюн деп келем. Ушундай мына белек окшогон бир туугандарымдын карачы канчалаган бир туугандарыбыз мындай оор сыноону баштан өткүзүп жатышат. Бирок булар үчүн өтө кыйын болуп турат. Ошон үчүн ушундай мезгилде кайсы бир адамдар ушундай кыйынчылыктарды баштан өткүзүп аткан мезгилинде айрымдарыбыз башка бир нерселерди алууга талпынып жүрөбүз. Бирок алышыбыз керек, жашашыбыз керек. Бирок арканы да бир кылчайып карап койсоңор деген гана ойду айткым келет. Кудай таалам ушул балдардын ооруганын, кыйналганын көрсөтпөсүн эч бир ата энеге. Достор, мына ушундай кырап турган балдарга бир колубуздан келишинче бир эме жасайлы. Ушундай байел дагы жакшырып кетсе экен деп үмүт кылайлы Кудайдан. Көп намазыңыздарда дуа кылып коюңуздар, сиздерден өтүнүч. Кудай буйрса, мына байел дагы бул жашоодо жакшы жашашлыкка татыктуу, ар бир адам татыктуу. Бирок ушундай ыйлап турган кайгынын көз жашын ушул ата энеде кайгынын көз жашы болуп турат. Байелдин жаны кыйналып турат. Ушул учурда сөзсүз сиздин, биздин, ар бирибиздин кичине болсо да жардамыбыз керек. 5-10 сомдон болсо да чогулта коелу. Жөн эле бул видеону карап үстүтөн өтүп кетпеңиз. Шүгүр дейли. Үйдө балдарыбыз оорубай, күлүп жайнап отургандан шүгүр дейли. Шүгүр кылгандыгыбызды жөн эле хур эле эмес, Аллахтын алдында ушу Кудай берген убакытты деле Кудай жолуна жумшаш керек экен. Мунун да жоопкерчилиги бар, бир күн жооп беребиз. Кудай берген ырыскы бар. Аллах берип атат. Бирок ошонун дагы бир күнү жооп беребиз. Кудай берген ырыскыны Кудай жолуна жумшадыңбы деген суроо болсо, биз жооп бере ала тургандай болойлу. Кыйналып аткандардан бар акыбалын сурадың беле десе, биз эмне дейбиз? Күнүмдүк өзүбүздүн жашообуз менен алып туруш жүрүп өтүп кетпейли. Ошон үчүн достор, мекендештер, келгиле. Мусулман өзүнө каалаган жакшылыкты өзгөгө каалайт. Бирок бул сапат ар бирибизде болушу керек. Байелдин дагы ден соолугун жакшырышына себеп болойлу. Кудай буйрса, байел жакшырып кетип, Кудай буйрса жакшырып кетет. Жакшырып туруп 5 убак намазына дуа кылса, канча күнчөлүк өмүр берсе, ошончо убакытта сизге да бизге да сооптор жазылып турат, сөзсүз. Кудай буйрса, байелге дагы намазыңыздарда көп дуа кылып туруңуздар. Аллах өзү жардам берсин. Жардамчыбыз жараткан өзү болгон болсун. Баарыңыздарга амандык, үй бүлөңөрдө амандык. Кимде ким кол сунуп аткан болсо, сунган колуңарга береке берсин. Үйүңөрдө оору сыркоо болбосун, эч бирибиздин үйүбүздө. Анан ошондой бөөдө кырсыктардан сактасын. Анткени пайгамбар алейхисалам айткан, садака бул балядан, оору сыркоо, дарттан силердин коруп тура турган коргонуңар деген. Ошондой коргонуңузду күн санап бекемдеп, ушинтип кол сунуп турайлы. Аллах баарыңарга амандык берсин.